Может быть, уже даже будет подготовка к Дню влюбленных. Жаңы жылдык маңыздагы буюмдардын дээрлик бардыгы сатылып бүттү. Эми кезекте 14 февраль сүйүшкөндөр күнү турат. Ага карата Лада кызыл түстөгү капчыктарды даярдап жатат. Колөнөрчү мындай табигый кийизди пайдаланып, сыртын өткөн кылымдагы кыргыз туш кийиздери менен кооздойт. Женщины Киргизии вставляли в свои вышивки. Карагылачы, мурун кыргыз колөнөрчүлөр кандай кооздуктарды жасашкан? Бул буюмдар керексиз бойдон калбашы керек. Аны минтип капчыктарга колдонсо кандай чырайлуу көрүнөт. Азыркы саймалар мага көп жакпайт. Анткени баары машинка менен тигилет. Ал эми илгери аялдар катаал турмуш тиричиликти башынан өткөрүп, кечкисин колго сайма саюуга жетишкен. Лада Павловская 53 жашта. Архитектура жана сүрөт дизайны боюнча билим алганы менен кесиби боюнча көпкө иштеген жок. Жаштайынан кызыккан колөнөрчүлүк менен алектенип, соңку 3 жылдан бери баш отун менен киришип, өзүнүн жеке брендин чыгарган. Негизинен капчыктар менен кол баштыктарды жасайт. Ар бир буюм экинчисине такыр окшошпойт. Сыртында дагы сүрөттөр автордун маанайына жараша жаралат. На ней хорошо рисовать. Кол баштыктарга жумшак терилерди тандайм. Ага сүрөт тартуу дагы ыңгайлуу, көпкө чейин чыдайт. Табигый булгарыдан жасаган буюмдар бар, бирок ал кымбат тургандыктан аны буйрутма менен алам. Лада айым сүрөттөрүндө жаныбарларга артыкчылык кылат, балдарга жагат дейт. Ар бир адамда бала кыял кызы отурат демекчи, бул эмгектер чоңдорго да кызык. Реальные изображения каких-то насекомых, животных. Бул айлангөчөктү карагылачы, кандай сонун көрүнөт. Жаштар арасында түрү суук жаныбарларга суроо талап чоң. Архитектуралык билимине карабастан татаал дизайнды жактыра бербейт. Жөнөкөй жана ыңгайлуулугун тандайт. Айтымында Европада да жөнөкөйлүүлүккө басым жасалып, заманбап мода индустриясы да ушул нукта өнүгүүдө. Айрым эмгектерин Америка, Бельгия, Түркияга жөнөткөн. Келечекте бул багытта ишин өнүктүрүү максаты бар. Асель Ахматалиева, Телек Асхатбеков, Вести Бишкек.